Ассаламу алейкум, касиеттүү баткен элим. Мен Сатаров Акимали, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкер. Алла Таалам буйруп, кең пейилдүү, кадырлуу, калың журтум колдоп, шайланып калсам, менин биринчи максатым тоо-кен байлыктарды мыйзамдуу жол менен мамлекеттин карамагына кайтарып, казынаны толтуруу. Казына толуп, аз камсыз үй-бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жөлөк пулдарды көбөйтүү, мугалимдердин жана дарыгерлердин айлык маяналарын көтөрүү, суу менен камсыздоо, электр энергиясы жана жол куруу маселелери тиешелүү министрликтер менен тыгыз иш алып баруу, жергиликтүү кызматтарга, айыл жана шаарларга басым жасоо, тагыраак айтканда шаарды көрктөндүрүү, эс алуу жайларын куруп оңдоп түзөө, маданий жайларды, спорт залдарды куруу, элдин суроо талаптарын чечүү, ата мекендик өндүрүштү колго алуу, кичи өндүрүштү колдоо менен жаңы жумуш орундарды түзүү. Жаңы жумуш орундардын түзүлүшү калктын жана бюджеттин кирешелерин өсүшүнө алып келет. Натыйжада Кыргызстандын экономикасы кайрадан индустриялаштырылат жана тышкы миграциянын деңгээли төмөндөйт. Жөлөк пулдарды көбөйтүү, сүйүнчү пулдарды 100 миңге көтөрүү, калкты арзан турак жай менен камсыздоо, билим берүү жана медицина мамлекеттик кирешелердин көбөйүшү ар бир кыргызстандыкты сапаттуу, жеткиликтүү, акысыз билим жана саламаттык сактоону камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Технологиялар жана электрондук өкмөт мамлекеттен баткен үчүн бөлүнгөн каражаттарды көзөмөлдөө. Урматтуу шайлоочулар, баарыңыздарды 28 апрель күнү шайлоого келип татыктуу талапкерди шайлап аласыздар деп ишенем. Менин номерим 9. Сатаров Акимали. Коопсуз өнүккөн өлкөнү бирге курабыз.